Ассаламу алейкум, урматтуу агайын туугандар. Жана тез кабардын жалпы көрүүчүлөрү. Оштун түштүк тарабындагы Жапалактын Арек айылынан мына ушул жалпы 6 бөлмөдөн турган 2 кабаттуу үй сатылат. Астыңкы кабаты 3 бөлмө, үстүнкү кабаты 3 бөлмөдөн 6 бөлмө. Узун туурасы мына ушул тепкичти эске албаганда таза 8ге 10 размеринде. Тепкич менен эми 10го 10 болуп калат. Бунун артында эми кийинчерээк ушул пакса дуал менен жанагы топкасы курулган. Үй сону мына. Чатыры жанагындай 4 скаттуу болуп жабылган. Башкача айтканда вальма формасында түрүндө. Астыңкы өстүрмөлөрү бекитилген. Чатырынан ушундай суу түтүкчөлөрү түшүрүлгөн. Фундаментинин бийиктиги 1 метр. Сырты кумшубак менен бүткөн. Айнек терезелери баардыгы ушундай пластиктен. Жеринин аянты болсо 6 соток туугандар. Башкача айтканда узуну 30га, бул жагы 20 метр. Таза жеринде эч кандай эмелер жок. Таза сиздерди гана күтүп турат. Курулуштун бардык түрүнө жарайт. Келип каалаган курулушуңуздарды планировкаларды кылсаңыздар болот. Эшигинин алдында ушундай фундамент тургузулуп коюлган да, келечектеги дуалга. Суу свет келген туугандар, мына свет электр линиялары тартылган. Кошунаныгынан суу чыгат. Сиздердикинен деле чыгат. Мына жердин астынан суу турбасын тарттырып келип, бул жерге көмүп, мына ушул фундаменттин бурчуна чейин жеткизип койгон. Болгону сиздер келип, Кудай буйруса, крантты тургузуп эле сууну чыгарып жашай берсеңиздер болот да. Эми бул жердин жаратылышына келсек, өзүнчө эле бир темада туугандар. Мындай жатканда чымындын учканы кадимкидей угулат тынчтыгынан. Табияты сонун жер мына. Эли тынч, татынакай жерден да, абасы таза. Эртең менен туруп, жаратылыш менен таттуу мамиледе болуп, сонун болуп жашай турган жер да. Жеринин аянты 6 соток, үй ушундай 8ге 10 размеринде. Эми вариантты Бишкек шаарынан жана батирлерге, үйлөргө каралат. Ал жагын ээси менен сүйлөшөсүздөр. Документи таза. Так, келип эле сиздер ээси менен жетелешип сизиң болуп эле госрегистрге ээрчип бара берсеңиздер болот да. Ушул бирөөнүн эшиги аркылуу бисмилла деп кирип келе бергениңиздерде мына ушундай көрүнүш негизинен. Бул жерде эми негизги иши туугандар, ошол ички отделкасы калган да. Биринчи кабаты менен экинчи кабатынын ушундай отделкалары почти ушундай болуп калган. Потолоктору гипсокартондор менен бүткөн. Биринчи кабатынын ушундай кире беришинде шпаклевка тартылган, эми калган бөлмөлөрүндө кумшубак. 3 бөлмө, үстүнкү кабатында 3 бөлмө. Жүрүңүздөр, кирип бөлмөлөрдү менен таанышып баштайлык. Киргенде ушундай негизин эме. Бул кандай бир ашканасы деп койсок болот, бул бир бөлмөсү. Потолоктору бул жагда бүткөн. Кийинки бөлмөгө киргениңиздерде мына ушундай. Ар бир бөлмөсүндө биринчи кабатта көп кабыргалуу ушундай жылытуу системалары коюлган, түтүкчөлөрү тартылган. Болгону сиздер жанагындай жылытып эле электричествого же көмүр менен жагасыздарбы ошентип улап иштетсеңиздер болот. Мына бул жагына келе турган болсоңуздар, бул жуунуучу бөлмөсү, душ деп коелук. Бул жагында да бир бөлмөсү, балдардын бөлмөсү деп койсок болот, же универсал бөлмөсү деп коелу. Мына холл бул. Холлда кенен экен. Бул жактан жанагы пакса менен тургузулган топкасына да бир экскурсия жасап койсоңуздар мына. Ушундай бул жака жана көмүрдү алып келип алып, ушул жактан күйгүзүп жаксаңыздар болот. Автоматы кире беришинде жайгашкан мына, оң жакта. Зым монтаждары бүткөн туугандар. Дуалдын ичинен монтаждары өткөн. Ушул татынакай болгон жыгач тепкич менен көтөрүлүп келе бересиздер. Перилалары дагы сонун болуп жасалган мына гүлдөнүп. Бул экинчи кабатына келгенде да ушундай. Жалпысынан ар бир бөлмөсү шпаклевкалар менен тартылган. Болгону бул жакта ошо жылытуу системасы жок. Бул жака дагы ошону орнотуп, биринчи кабаттан улап келе бересиздер. Потолок шыптары ушундай гипсокартондор менен кооздолгон, жакшынакай болуп. Бөлмөлөргө кирип чыгайлык. Бул жака да ар бир бөлмөгө. Биринчи кабат сыяктуу эле булардын да планировкасы демейде окшош эле. Мына зал деп койсок болот. Залы менимче ушул жакта экен да, чоң болуп турат. Коноктор бөлмөсү. Көрдүңүздөрбү? Кийинки бөлмөгө акырын чыгып бара берелик. Мына дагы бир бөлмөсү. Бул жактан караганда эми бул эми шаар тарапты караган терезе деп койсок болот. Жактан карап. Бирок жаратылышы жакты мага. Локациясы сонун жерде экен. Бул холл мына. Кире беришинде холл. Бул жерге диван, креслоңуздарды коюп алып, бир жага ТВ зонаны жасалып туруп, мониторду орнотуп, бака-шака кылып, сөздүн кулагын кызытып отура турган жер экен да. Кандай экен туугандар? Жактыбы? Ошо эми суу свет келген. Локациясы сонун жерде. Дарегине
келе турган болсок, ушул жерден деле айтып кое берейин. Жанагы Ош Ноокат негизги трассасы менен Жапалакка келгенде Элдик маркетти барыңыздар билесиздер, ушул жергиликтүү тургундар, Элдик маркет менен бул жагы жана Актан бала бакчасынын ортосундагы көчөдөн батышты көздөй кайрылып 1 километрдей жүрүп келе бергениңиздер мына ушул Курманалиев Мамыт 34/2 дарегине келсеңиздер ушул үйгө келесиздер. Ушул турак жай сиздерге насип болгон болсун. 2026 жаңы жылда сонун болуп жадырап, жыргап жашаганга эме жетсин, келип кичине башында аракет кылып коесуздар, эми туугандар отделкасын бүтүрүш үчүн. Жаңы үй да. Отделканы кылып, жакшылап, татынакай болуп жашай берсеңиздер болот. Үй бүлөңүздөр менен келип. Биз эми Атакул ака айткандай маалыматтарды болгондой прозрачный түрдө как она есть бергенге аракет кылдык. Дагы да кенен маалыматтарды экран астында көрсөтүлгөн номерлерге чалыңыздар, байланышыңыздар, келип бир сыйра өзүңүздөрдө экскурсия жасап кетиңиздер. Жакшы жерде экен. Дагы бир кошумчалай кетейин да. Мындан батыш тарапка жүргөнүңүздөрдө жана Арек айылынын бала бакчасы тараптан деле чыгасыздар. Ылый жака, түндүк жака жүргөнүңүздөрдө ошол тараптан деле келсеңиздер болот. Түштүк тарапка дагы бир аз жүргөнүңүздөрдө жанагы Дэүү тараптан жол менен келсеңиздер болот. Койчудеги көп жактан келсеңиздер болот экен да. Бул жака эми жана Аравандын негизги трассасына деле жакын болуп калат, келесиздер да. Ошол локация сонун жерде. Мектеп, мечит, бала бакча сизерге жакын эле. Бул жака негизги трассага 5 мүнөттүк жолда. Барып Курманжандын датка мектеби бар, анын жанында библиотека бар, дүкөн, маркет, клиникалардын баардыгы ошол жакта. Ал жагынан эч кандай көйгөй болбойт, суу свет келген. Ошол биз сөз азайтайлы дагы, ушул чыгарылышты жыйынтыктайбыз. Калган өзүңүздөр келип бир көрүп кетиңиздер. Сиздерге насип болгон болсун туугандар, аман болуңуздар.